Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Шаардыктарга ыңгайсыздык жараткан саммит дагы бүттү. Кайсы өлкө башчылары келди жана кандай документтерге кол коюлду? Депутаттар балыкчыга түлөөгө чакырылды. Чакыруу тууралуу депутат Дастан Бекешев жар салды. Контрабандага эми чекит коюлушу мүмкүн. Бажыдан өткөн автоунааларды онлайн аркылуу президент баш болгон 3 адам көрүп отурат. Быйыл эле бажы бекеттеринде 472 видео камера орнотулуп, 5 постко инспектордук көзөмөлдөөчү комплекстер коюлган. Жаңы жылдан тарта бажы көзөмөл бекеттеринен кандай автоунаа, эмне товар ташып бара жатканын президент Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жана бажы кызматынын төрагасы Алтынбек Торутаев онлайн режиминде көзөмөлдөп турат. Бул туурасында өкмөт башчы парламентте 2019 жылга карата бюджет мыйзамы боюнча баяндама жасап жатып билдирди. Анын айтымында учурда жетекчилердин кабинетине онлайн системасы орнотулуп жатат. Мунун натыйжасында бажы көзөмөлү жакшырып, көмүскө иштерге бөгөт коюлат. Өкмөт башчы онлайн көзөмөлдөө түндүк системасына киргизилип, ачык айкындуулук болоорун белгиледи. Анын алкагында атайын сайт ачылып, өтүп жаткан товарларды ар бир кыргызстандыктын көрүп туруусуна мүмкүнчүлүк түзүлмөкчү. 2 күн бою өлкөбүздө чоң иш-чара болуп өттү. Бул учурда Борбор калаада күн суук болуп, жолдор жабык болгондуктан шаардыктарга бир топ ыңгайсыздыктар жаралды. Жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясынын жыйынтыктары боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Бул тууралуу кабарчыбыз Учкай кеп кылат. Бишкекте өткөн жамааттык коопсуздук жыйынына алты өлкөдөн абдан даражалуу коноктор келип катышты. Бул иш-чарага Россиянын президенти Владимир Путин өзүнүн 18 миллион долларлык ок өтпөс лимузинин ала келген. Ал эми боордош Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев дагы өзүнүн Mercedes-Benz S600-ун ала келген. Ал эми Белоруссия менен Тажикстандын президенттерине, Армениянын өкмөт башчысына президенттин иш башкармалыгынан Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автокөлүктөр берилген. Бүгүнкү иш-чара Ал Арча резиденциясында болду. Бул иш-чараны 135 чет өлкөлүк 130дан ашуун жергиликтүү массалык маалымат каражаттары чагылдырып берип жатты. Мамлекет башчыларын президент Сооронбай Жээнбеков өзү тосуп алды. Алгач мамлекет башчылары тар чөйрөдө жолугуп, андан кийин кеңири курамда сүйлөшүштү. Жалпысынан күн тартибине 17 маселе киргизилген. Анын ичинде Афган-Тажик чек арасын бекемдөө көйгөйү да бар. По всем вопросам повестки дня сессии ОДКБ достигнуто полное взаимопонимание. Мы обсудили также основные итоги деятельности организации в межсессионный период и принятые меры по противодействию современным вызовам и угрозам безопасности. Были определены актуальные направления деятельности на следующий год. Уважаемые участники заседания, в рамках председательства Кыргызской Республики велась активная работа по повышению международного авторитета нашей организации. Россия будет содействовать расширению круга друзей нашей организации за счет развития сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и международными объединениями. Напомню в этой связи, что в прошлом году нами был утвержден пакет документов, открывающий возможность предоставления статуса наблюдателя или партнера ОДКБ. После того, как эти документы будут ратифицированы всеми членами организации, можно начинать предметный диалог с государствами, выражающими заинтересованность и готовность к налаживанию тесных контактов с ОДКБ. Мамлекет башчылар ири отуруп түз кеңешип жыйынтыгында бир катар маанилүү документтерге кол коюшту. Ал документтердин мазмунунда глобалдык жана чөлкөмдүк коопсуздукту бекемдөө боюнча кызматташуу, Тажик-Ооган чек арасындагы чыңалууну азайтуу жана уюмдун алкагында алаканы жакшыртуу сыяктуу маселелер каралган.
Кытайлык ишкер Саймаитинин өлтүрүлүшү боюнча иликтемекчи болгон депутаттык комиссиянын курамы өзгөрдү. Тагыраагы ага дагы 2 депутат кошулду. Мурдараак комиссиядан 2 депутат Искендер Матраимов менен Алтынбек Сулайманов чыгарылган эле. Парламенттин бүгүнкү отурумундагы чечим менен комиссиянын курамына 2 депутат Автандел Кулбараков менен Жаныбек Бакчиев кошулду. Комиссия курамында Өмүрбек Бакиров, Сайдулимжан Жураев, Аалы Карашев, Автандел Кулбараков, Мирлан Жейнчороев, Закир Шарапов, Талант Мамытов, Данияр Төленов, Алмазбек Эргешев, Тынчтыкбек Шайназаров, Жаныбек Бакчиев жана Алмамбет Шыкмаматовтар бар. Эске салсак, Стамбул шаарында 10 ноябрда кечинде ишкер Айыркен Саймаитини атып өлтүрүп кетишкен. Анын ысымы Кыргызстандан чыгарылган $700 миллион тууралуу журналисттик иликтөөдө айтылган. Ошондой эле бүгүнкү жалпы жыйында депутат Таабалды Телаев журналисттик иликтөөдө айтылган Кыргызстандан чыгарылган $700 миллион кимге тиешелүү экенин өкмөт башчы Абылгазиевден сурады. Абылгазиев аталган акчалар бюджеттен уурдалган каражат эмес экендигин айтты. Мындан сырткары өкмөт башчы Кыргызстандан 2019 жылдын 6 айында $48,3 миллиард, ал эми 1 жыл ичинде чет өлкөлөргө банк аркылуу $90,5 миллиард которулгандыгын кошумчалады. Мухаммедкалы Дүйшекевич мына акыр күндөрү мына элибизди дүрбөлөңгө салып азаттыктын иликтөөсү боюнча $700 миллион боюнча. Сиз так айтыңызчы, өкмөт так айта албай атасыздар, бул $700 миллион биз кимге тиешелүү акча? Мамлекеттикиби же таможнядан уурдалганбы же башкалардыкы, ушуну так айтып коюңуздарчы. Бул мамлекетке эшеси барбы, жокпу ушул акча? Табалды Гапарович, муну кимдин акчасы деп азыр эч ким так айта албай атабыз. Ошон үчүн азыр иликтөө следственный топ иштеп атат. Анан депутаттык комиссияда ошого чыксын. Мына азыр биз статистика мамлекетке тиешеси барбы, жокпу, ошону айтыңызчы сиз. Же таможняга. Аныктайлы. Биздин оюбуз боюнча ал бизнестин акчасы. Анан ал кандай жол менен табылганын жана айтып атпайбы, кээ бири Кыргызстанга келип анан кийин ошол жерде калып калчу Өзбекстандын грузу депчи. Аны да тастыктайлы, канчасы калган. Анан бул жерде да бир статистика бар экен да, эми баарыбыз билип алышыбыз керек. Bir жылда Кыргызстандан $90,5 миллиард башка жакка которулат экен. $90,5 миллиард. 18-жылы мына ушундай статистиканы берип атат, банктардын баарынан которулган. 6 айда 2019 ушул жылдыкы $48,3 миллиард которулуптур башка жакка. Ана мунун ичинде канча Токио Олимпиадасына барчу спортчулар үчүн $65 миллион бөлүнөт. Бул туурасында Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Эмил Токтошов билдирди. Анын айтымында Олимпиадага даярдык көрүү жана катышуу үчүн бюджеттен $60 миллион бөлүнөт. Ал эми спортчулардын кийип чыга турган формасын тектирүүгө $5 миллион каралган. Бүгүнкү күндө 2020 жылы Япониянын борборунда өтө турган Олимпиадага катышуу үчүн кыргызстандык 4 спортчунун жолдомосу бар. Алар Атабек Азизбеков менен Айсулуу Тыныбекова жана сууда сүзүүчү Денис Петрашов менен жөөгүлүк Юлия Андреевада лицензия бар. Жогорку кеңештин депутаттарын балыкчыга түлөөгө чакырышты. Балыкчыда Кызыломпол уран кенинин жабылышына арналган түлөө өткөрүлөт. Бул тууралуу депутат Дастан Бекешов билдирди. Маалыматка ылайык, түлөө балыкчыда 1 декабрда саат 12:00 өткөрүлөт. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов балыкчыда эл менен жолугушууда. Ысык көл облусундагы Кызыломпол уран кенин иштетүүгө толук тыюу салынгандыгын жарыялаган. Өнөр жайы энергетика жана ген пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет уранды чалгындоого берилген лицензияны чакыртып алмай болгон. Россия Кыргызстанга 2 тигучак жана радиолокациялык станциясын белек кылды. Бул техникалар кайтарымсыз жардам катары берилгендиги айтылат. Техникаларды тапшыруу аз эми куралдуу күчтөрдүн абадан коргонуу бөлүгүнүн Кант шаарындагы авиатехникалык базасында өттү. Ага башкы штабтын башчысынын орун басары Нурлан Чомоев жана Россиянын коргоо министринин орун басары Александр Фомин катышкан. П-18 радиолокациялык станциясы келе жаткан аба кемесин көрүп, коштоп жана анын кайсы мамлекетке тиешелүү экендигин аныктай алат. Mi-8 МТ тигучагы жөө аскерлердин ишин жакшыртып, асмандан ок атууга жөндөмдү.
Ошондой эле куралдарды, медициналык каражаттарды жана жарадарларды ташыйт. Беспредел KG баракчасынын администратору Автандил Жоробеков 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу УКМКдан кабарланды. Буга чейин УКМКдан 24 ноябрда социалдык тармактын колдонуучусу кармалгандыгын билдирген. 1 май райондук сотунан анын баш коргоо чарасы каралып, 2020 жылдын 24 январына чейин УКМКнын убактылуу тергөө абагына киргизилди делет маалыматта. Беспредел KG сайтынын администраторунун камакка алынышынын себеби Райым Матраимов тууралуу материал жазганынан улам болушу мүмкүндүгүн айрым сайттар жазып чыгышты. Ал эми социалдык тармактарда Автандил Жоробековду колдогон, анын камалышынан нааразы болгон посттор жазылууда. Казакстанда соттолгон мурунку депутат Дамирбек Асылбек уулу Молдовановка айылындагы түрмөгө которулду. Бул тууралуу жазыларды аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 2 күн мурун экс-депутат Атайын комиссиянын чечими менен Молдовановка айылындагы номер 27 колониясына киргизилди. Ал эми аны менен кошо соттолгон Уламбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров Петровка айылындагы номер 8 колониясына жөнөтүлгөн. Бир нече күн мурун казак тарап экс-депутат Дамирбек Асылбек уулун Кыргызстанга өткөрүп берген. Экс-депутатка чек арадагы аткезчилик менен алектенген жана эл аралык уюшкан кылмыштуу топко катышы болгон деген айып коюлуп, 12 жылга эркинен ажыратылган. 2018 жылдын 15-16 февралында Казакстанда масштабтуу атайын операция жүргүзүлүп, бажы кызматынын жана укук коргоонун чоң кызматкерлери, брокерлер, ортомчулар, Крим дүйнөсүнүн өкүлдөрү жана 3 Кыргызстандын жараны кармалган. Анын ичинде жогорку кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу дагы бар болчу. Массалык маалымат каражаттары депутат ОПГны өзү башкарган деп жазып чыгышкан. Дамирбек Асылбек уулу 2015 жылы Кыргызстан партиясынын тизмеси менен жогорку кеңештин депутаттыгына шайланган. Ал эми Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы 16 апрелде депутаттык мандаттан ажыраткан. Акыркы 10 күндөн бери Бишкекте сууктун күчү укмуш. Үй жайсыз адамдардан 3-ü суукка тоңуп каза болду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, акыркы 10 күн аралыгында тез жардам борборунун кызматкерлери көчөдө калган 11 кишини алып кеткен. Алардын баары медицина мекемелерине жана баш калкалоочу жайларга жеткирилген. Республикалык соттук медициналык экспертиза борборуна 25-26 ноябрь күндөрү үй жайсыз 12 кишинин сөөгүн алып кетишкен. Алардын 3-ü гана тоңуп өлгөндүгүн министрлик ачыктады. Калгандарынын өлүмүнө башка нерселер дагы себеп болгондугу айтылууда. Ушул күндөрү Бишкекте өтүп жаткан кыргыз күрөшү боюнча Азиянын ачык чемпионатында кыргызстандык 2 балбан 1-чи орунду алды. Алар 66 килограмм салмактагы Асангелдин Нуркасым уулу жана 84 килограмм салмактагы Бектуркан Кожомуратов болду. Ошондой эле 96 килограмм салмактан жогору Тилек Куралов менен 55 килограммдагы балбандар арасында күрөшкөн Элеман Базарбек уулу коло байге алганга жетишти. Бүгүнкү мелдештин 2-чи күнү жүрүп жатат. Анда 60, 70 жана 96 килограмм салмактагы балбандар арасында күч сынашуу башталды. Азырынча Байыш Тажгулуу уулу менен Санжар Аманов финалга чыкканга жетишти. Финалда Байыш Тажгулуу уулу Россия балбаны Султан Мурат Гагуев менен күрөшөт. Ал эми Санжар Аманов дагы бир орус балбаны Алибек Тоторкулов менен баш байгени талашат. Кыргыз күрөшү боюнча Азиянын ачык чемпионаты тарыхта алгачкы ирет өтүүдө. Ага 16 өлкөдөн спортчулар келип, жалпы катышуучулардын саны 100гө жакындады. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.